Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы асман чапчып күн санап өсүүдө. Учурда АИ-92 үлгүсүндөгү бензин 66 сомго чыккан. Керектөөчүлөр бул кымбатчылыктын жеткен чеги деп сыпаттап сынга алышууда. Анткени бензиндин наркына байланыштуу бардык нерсе кымбаттаган. Аны менен бирге бул учурда жазгы талаа иштери жанданып, бензинге муктаждык күч. Жолубуз начар, бензинибиз кымбат. Ар заправка ар сенаны коюлат. Каалаган малда каалаган сен. Бир көзөмөлдөгөн адам жок. Саларка 64 сом болуп атат азыр. Анан жер айдатсак, ондой мындай кылсак кандай болот? Эми бизди 1 гектар жер айдаш үчүн канча саларка кетет? Кандай болот? Оягын өздөрү деле билсе керек. Долларга байланыштуу бардык эле нерсени кымбат кылып атышат. Бензин деле саар менен 66-20 деп атыштылар, 66-70 деп атышат түштөн кийин. Кайсы жерге барба доллар кымбат болду, ошого байланыштуу кымбат алып атабыз. Öyle barkması kımbat olacak. Kımbattağını oğlu gelip atат da. Жол кырандағы елдер көтөрбөй атат. Мындай кымбаттоолорду Нефтетрейдерлер ассоциациясы Орусиянын мунай заводдорундагы дүң баанын өсүшүнө байланыштырды. Ага кошумча акыркы учурда доллардын көтөрүлгөнү да себеп болгон. Доллардын жогорулашы ал бардык эле Кыргызстанга ташылып келген товардын кымбатташына таасир берет. Доллар жогорулган сайын бензин деле кымбаттай берет. Андан тышкары дагы бир көйгөйлүү маселе Россиядагы нефть ишетүүчү заводдор бизге дүң бааларды күндөн күнгө жогорулатып берип атат да. Канчалык жогору болсо сизге кымбаттай берет да. Кыргызстанга бензиндин 95% Орусиядан алынып келинет. Мындан улам өлкө баа саясатына таасир эте албасын айтып, туруктуу бир баада кармоого кепилдик бере албай келишет. Буга байланыштуу өлкөдөгү нефтетрейдерлер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, күйүүчү майдын негизсиз кымбатташына жол бербөө аракети көрүлүп жатыптыр. Азыркы учурда мен толук кандуу айтып кете алам, баалардын негизсиз өсүшү жок. Себеби биздин ошол жетекчилик тараптан ошо ири ишкерлер менен постоянно жумуш өткөрүлүп турат. Негизсиз баа көтөрүү жок. Себеби азыркы нефтетрейдерлер бүгүнкү күндө 92 менен дизельный топливонун баасы боюнча бул кандай өздүк наркы менен иштеп атат да, прибыль көргөн жок бул жердечи. Биз ошондой жетекчилик ошондой талаптарды коюлган. Biz alardan постоянно маалымат алып турабыз, канчадан алып атасыңар деп. Ошол эле биржаларды карап турабыз, канча сомдон болуп атат депчи. Бул дүйнөлүк тенденция болуп атат. Баанын жогорлаганы айыл чарба иштеринин жанданышына да таасир берүүдө. Бул багытта эл аралык келишимдин негизинде Орусиядан жеңилдетилген шартта күйүүчү майлоочу заттарды алып келүү жагын карашы керек дешет. Жазгы талаа иштери башталганда күйүүчү майлоочу заттар бизге негизинен Россия менен Казакстандан келет. Бұл біріншісі, ал қымбат бағада келеді. Екіншісі, сөзсүз түрдө ошол кымбат күйүүчү майлоочу заттар келечекте ала турган түшүмгө дагы өз таасирин тийгизет. Маанын кымбатчылыгы бир эле баанын кымбаттаганы бүгүнкү күндө эле эмес, эртең күзүндө дагы ошол жыйнап атканда түшүм дагы таасирин тийгизет да. Демек, бул терс таасир бизге азыркы мындай образы түрдө айтканда жакынкы 6 айга кепилдик берип атат да, кымбат болот деген. Кыргызстан бир жылда 1 миллион 200 тонна күйүүчү майлоочу май керектейт. Анын 1 миллион тоннага жакыны Орусиядан алып келинсе, 200 тоннасын ички заводдор камсыздайт. Өлкөдө мунайды кайра иштетүүчү 10 гана завод бар. Алмагүл Эрке Байгызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош шаары.